таластыктар Бишкекке барбаш керек да. Майда чүйдө оору менен вообще оорулар менен талас Бишкекке барбай, ушу жерден эле аларды убара кылбай, жол кире, башка деген расходтору бар да, убакыт дегенде, андай болбой, баары тең үч жерден бүтүш керек да. Кыргызстандагы белгилүү уролог Нурбек Моңолов талаш шаарында 2 күн болду. Кесипкөй дарыгер бейтаптарды акысыз кабыл алып, операцияларды да бекер жасады. Ал облустагы дарыгерлердин жетишсиздигин эске алып, өзү менен кошо Бишкек шаарынан гинеколог, лор онколог жана мыкты адистерди ала келген. Демилгени Альянс Алтын компаниясы жактырып, демөөрчү болуп берген. Анын негизинде 10дон ашык дарыгер талас элине медициналык кызматтарды акысыз көрсөтүштү. Биз 14 киши болуп келдик да. Арабызда лор врач бар, хирургдагы жана лапароскопический жакшы оборудованиялар бар экен. Ошо аппендицит болобу, жана өттө таш болобу, ошолорду дагы тешик менен алып койсо болот да. Мына глейт мурунка кеспейчи, аны бул жерден деле жасаса болот. Бишкекке анын үчүн барыштын кереги жок. Анын гинеколог дагы бар, гинекологический операциялар дагы тешик, анда оборудованиялар ошо менен кылып койсок болот. Онкологдор бар, жанагы онкологический жана шишик, зала шишиктер болсо да, аны дагы ошондой жөнөкөй ыкмалар менен кылып койсо болот. Анан маммолог, билесиңер, эмчек арагы бул аялдардын арасында номер 1 проблема да. Ошондон көбүрөөк мындай айымдарыбыз каза болуп калат да. Ошон үчүн ошонун баарын ала келдик, ичинде аябай көп дегендейчи. Анан да лор ушул муктаж болгон ошо биринчи больницалар менен сүйлөшүп алабыз да, муктаж болгон специалисттерди чогуу алып келип атабыз да. Анан демөөрчү деп коебузбу, ошо Альянс Алтын деген биякта сонун компания бар экен. Алар демөөрчү болуп эми 12-14 кишини деле алып келиш бул кошумча чыгым. Алар бизге ошо жол керек, кичине акы, жатаканабыз, тамак ашыбызды төлөп берип атат. Үзүр деген фонд бар, ошолор менен кошо Альянс Алтын болуп атат ошо. Альянс Алтынга рахмат. Анан жөн эле рекламный акция эмес, бул деген ичинде эле жергиликтүү врачтарды биринчи очередь үйрөтүү да. Бишкекке экинчи оорулар барбаш керек. Баары бияктан үйрөнүп алып, биякта ошондой система да курулуш керек. Врачтардын деңгээли дагы мындай болбой калды дегенде Бишкектин деңгээлинде болуш керек болсо андан дагы өтүп кетиш керек. Борбор каладан келген дарыгерлер Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы ооруканага жайгашты. Аларга көрүнүүнү каалагандар көп болуп, узун кезек жаралды. Ак халатчандар 2 күнгө гана келгендиктен биринчи күнү кабыл алып, бейтаптардын дарттарын аныкташты. Ал эми экинчи күнү операцияларды жасашты. Баары акысыз болгондуктан жарандар Нурбек Моңолов баштаган дарыгерлерге жана Альянс Алтынга ыраазычылык билдиришти. Жакшы, балдар абдан жакшы карады. Алтын Альянсқа рахмат, ақшасын которуп койгон экен, баары бекер көрдү баарды. Направлениялар жазды, дарыларын жазды. Жакшы специалисттер келди. Алтын Альянсқа рахмат. Ушинтип колдоп турса, эл дагы ыраазы. Ушундай болуп турса абдан жакшы да. Элди кара, элдин камын көрүп, бекер кара, бекер эмес элде бакыт бирөөндө бар, бирөөндө жок болуп калат. Ашып баш керек. Давлениясы бар, эмелер бар, кармап калат. Берге келип текшерип турса жакшы да. Бул демилге бир гана тургундарга эмес, таласта иштеген дарыгерлерге да пайдасы тийди. Өмүр сакчылары чогуу иш алып барып, тажрыйбалуу адистерден сабак алышты. Эл көпөйүп, кайрылгандар аябай көп болуп атат. Хирургический операциялар болот, буюрса, урологический, гинекологический операциялар болот. Биз үчүн да бул абдан жакшы нерсе, анткени Бишкектин дарыгерлери менен тажрыйба алмашып, чогуу иштешип атабыз. Талас элине жеңилдик кылган бул долбоорду Саламаттыкты сактоо министрлиги демилге кылган. Сунушту Альянс Алтын компаниясы колдоп, дарыгерлердин чыгымына 500 000 сом демөөрчүлүк кылды. Бул каражат дарыгерлердин жалпы чыгымын жапты. Жалпы жолунан 2 күн ичинде 1000ге жакын медициналык кызмат көрсөтүлдү. Бул социалдык долбоор Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги тарабынан колдоого алынып, иш-чаралар уюштурулуп атат. Бишкек шаарыбыздан дарыгерлер тобу келип, Талас облусубуздун тургундарын атайын акысыз көрүп атат. Альянс Алтын компаниясы саламаттык сатуу тармагында каржылай турган атайын долбоорлорду улантат. Эске салсак, Альянс Алтын компаниясы Талас облусунун медицина тармагын чыңдоого өзгөчө салым кошуп келет. Компания дарыгерлерди алып келүүгө, жаштарды дарыгерликке окутууга, ооруканаларды жана медицина багытындагы окуу жайларды оңдоого колдоо көрсөтүүсүн улантууда.